Саламатсыздарбы, урматтуу адамдардын символу болгон кесиптердин ардактуусу, нарктуусу, даңктуусу биздин сүйүктүү окутуучулар. Топчулуктун мезгилинде келген мына биздин эң алдыңкы майрамдардан болгон педагогдордун майрамы жаркылдаган жакшы мезгилге туш келгени сүйүндүрөт. Биздин мугалимдер жашоонун таттуусуна, ачуусуна окуучуларды тарбиялап, балдарыбызды жашоонун даңгыр жолуна түшүшүнө себеп болгон биздин мугалимдер бар болуңуздар. Эч качан оорубаңыздар, жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпесин. Майрамыңыздар менен. Белгилүү Мурат Абдрахманов жазган кайсыл жерге барба ушуларды таңазалап окуп турушат. Мен сиздерге бүгүн дагы ушуларды кайрадан жүрөгүмө жакын болгон үчүн сиздердин жүрөгүңүздөргө жетет деген ойдо ушуларды кайрадан сиздерге арнайм. 5 класс. Өсүүсү өсүмдүктүн, айдан, күндөн, өлкөнүн өсүү жагы мугалимдин, жердин шаар мамык мисал кылым мурун, турмуштун канч өсөрү туя билген, билимдүү, жана кулдуу, жана сезгич, жашоонун керемети мугалим сен, тектирден текей терген бала кезде, темирден тескери бир тентегелем. Билесиздер, мен дагы сиздердин колуңуздардан тарбия алып чыккам. Мугалим мээр төгүп, там көрүтүп, көтөрүп кирпигине ал дейлеген, көзүмө ушунчалык ысык көрүнгөндөн биз челеп, алар тамак ичпейт деген. О, алар көрүнчү мага башкачараак, калдайып келатканда китеп кармап, жылмайып жыргап гана турар элем, күн чыгып келаткандай баардык тарап. Мугалим деген атты, эне деген, апа деген, тазанын тазасына теңеп келем. Даражам канча бийик чоңойбосун, көрүнсө бала кездей сүрдөп кетем. Тумак мектеп сыймыда. 45 жыл, 40 жашын арнаган кайраттуу Нышанбаев деген агай менен бул мектеп сыймыктанат. Кадамды так таштаган, кайгырбай калк баштаган Шамдагай Нурдинов агай менен бул мектеп сыймыктанат. Сабакты жандуу кылган, жааматты шаңдуу кылган, өмүрдү пардуу кылган Муратбек агай менен. Шулар кол чаап турабыз. Бул мугалимдер биздин мектепти сыймыктары. Бул мектеп сыймыктанат. Сабакта чындыкты талап кылган, көлдүктү сонун деп жаннат кылган, тамашаны парад кылган салмактуу Сабыржан агай менен. Бул мектеп сыймыктанат. Мыйзамды мыкт менен кагып турган, мыктыны мыкты деп баалап турган бир сырдуу Жаныбек агай менен. Мектеп деп жан күйгүзгөн, мээ менен бал күйгүзгөн назиктүү Гүлжан эжей менен. Кыш калпсымал иши менен, артисттик сезим менен, акылдуу ойго салган Акматова эжей менен. Бул мектеп сыймыктанат. Жетишип жетиштирген,
жеңишти бөлүштүргөн сабырдуу Гүлзамира эжей менен. Бул мектеп сыймыктанат. Жакындан мектепке эрте келген, үнү менен окуучуга үмүт берген Татына Тазагүл эжей менен. Мектепти сагынып бачын баскан, билимдер мээсинен ашып ташкан, баарына так Батина эжей менен. Бул мектеп сыймыктанат. Бул мектеп сыймыктанат. Шурудай иштеринде кемчилик жок, шарт басып, шарт бүтүргөн, жумушташ ок, баарына так Венера эжей менен. Баарына бай, бул мектеп сыймыктанат. Баарына бай, жардыга жай, жарашыктуу ишине кылса да жай, керемет Канышай эжей менен. Мына ушул мугалимдерге ыржаап кетишип калдык. Убакыт ычкан экен. Калганыңыздар куту болбойсуздар. Барыңыздар бул акылдуу азаматтардан болуп өскүлө. Дагы бир жолу мына мугалимдердин майрамы, балдар силердин дагы майрамыңар. Бүгүнкү майрамыңар менен дагы бир жолу куттуктайм. Майрамыбыз көңүлдүү өтсүн. Бүгүнкү шаңдуу күндү шаңдуу өткөрүп алайлы. Катышуучулар, урматтуу ага эжекелер, сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Ден соолугуңуздар чың болсун, өмүрүңүздөр узун болсун, иштериңиздерде чыгармачылык ийгиликтер болсун, үй бүлөңүздөрдө дайым аманчылык, бакубатчылык болсун. Окуучулар, силерге дагы ошо дайым ийгиликтерди каалайт, жакшы окугула. Ар бир күндөр ушундай майрамдагыдай өтсүн. Дагы бир жолу майрамыңар менен. Баарыбыздын өзүбүз куттуктап албасак, мамлекетибизден эч ким келип куттуктабадай эмес. Мен балдарга бир кайрылып айтып турганым, мугалимдикке окуй бергиле, кам болбойсуңар. Себеби азыр баары дааватчылар деле баш айландырып атпайбы? Ошонун бир жакшы жери бар да. Муса алейхиссалам Кудайдын жакшы көргөн пайгамбар экен. Кудай менен түзбө-түз эле силер менен биз сүйлөшкөндө сүйлөшчү экен. Ошол сураган эмес. Жараткан ушу жерде адам болуп калсаң, сен кайсы кесипти тандайт элең десе, мен окуучу болмокмун, же окутуучу болмокмун. Демек, мугалим болмокмун деп. Бул Кудай сүйгөн кесип. Бул жалаң сооптордон турган кесип. Өзүнүн билгенин бирөөгө билдирбей койгондун өзү өтө чоң күнөө. Биз мугалимдер өтө билимдүүбүздү, башкабызды шынса билгенибизди силерге билдириштин аракетин кылабыз. Ушул майрамыбыз менен мына бөлдүктөгү мугалимдер бардыгыбыз ат души иштейбиз. Себеби биз үчүн жат окуучу жок. Мына азыр чыккылачы сага тууган эмесмин деп. Жет ата сүрүштүрө келгенде Саламатсыздарбы, урматтуу ага эжекелер жана кымбаттуу окуучулар. Бүгүн 5 октябрь мугалимдердин күнү менен сиздерди Манас жаштар уюмунун атынан жана ошондой эле Сабыржан агай баштаган Үмүт адабий ийгимдин атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз. Урматтуу биздин мугалимдер, сиздерге кааларыбыз чын ден соолук, узун өмүр, бакубат жашоо. Ар дайым окуучуларга билим берип жүрөрүңүздөр демекчимин. Анда эмесе куттуктоо сөздү биздин окуучуларга да окуучуларга тарбия берип келесиз. Окуучуларым айтканымды уксун деп күнү түнү издейсиз дайыма. Бар тапканыңыз бизге айтып дайыма. Аман болсун бабесегет балдарыңа арнат. Тарбияны балдарыңа арнадың. Ишиңер көп ийгилик каалаймын. Окуучуңа чексиз эмгек арнадың. Мугалимдин элге арналган элеси, алгыла деп ушуп турган мөмөсү, ааламдагы ак караны таныткан мугалимдин адамзаттын элеси. Мугалимдик бийик кесип чынында, илим жат атанын түпкү сырында. Ак эмгегин даңазалап жазышкан канчалаган калемгелер ырында. Мугалим бул кесиптердин тиреси, мугалим бул кесиптердин төрөсү. Мугалимдер сыйкырдуу бедарактай, жайдыркычтыр болуп турат мөмөсү. Мугалимдер окшоп кетет атама, мугалимдер окшоп кетет апама. Тили менен көңүл бөлүп бардайым, ортоктошот кубанчыма капама. Ушул кесип билгичтик
кесипке жол салар, ушул кесип билбеске кол салар. Улуу кичүү кайдан алат кесипти, мугалимден окубаган болсалар. Баштаганда биз мектепке кадамды, сиз үйрөтүп, окуганды, жазганды, алгач ирет А тамгасын үйрөтүп, жолун ачып, кең дүйнөнүн ааламды. Илим жолун ийне менен казганды, келечекте өз ордумду тапканды. Үйрөттүңүз мээрим төгүп эжеке, бизден башка дагы канча балаңды. Жайып бизге билим деген талаңды, тааныттыңыз китеп, дептер, кагазды. Мээнетиңиз кантип анан унутам, өз апамдай өйөк көргө эжекемди. Дал ошондой бүгүн дагы жамалыңыз, өзгөрбөптөр бизге айткан саламыңыз. Билим берип алифени окутуп сиз, күчтүү эле ой эжеке талабыңыз. Учагыңда эркелетип аларбыз, эжеке могу келип сизге балдарыңыз. Уксак дейбиз бала күндү сагынганда, ошондогу соону жомок айтканыңыз. Өмір чынныкты. Мұғалім өмірі дарақтың бізге, ардайым өміріңізді бізге беріп, талим, білім беріп жүрі беріңіздер. Мектептен мықты чыған ұлтыздарды шығарып жүрі беріңіздер. Ендерінше қайрадан сөзді мектептің директоры Аманталиев Мамашал ағаға береміз. Урматтуу мугалимдер, мына агай жакшы сөз айтып өттү. Пайгамбарга кесиптеш, биздин кесип билесиздер, ыйык кесип деп айтылат. Бизде бүгүн мектебибизде 2 сыйлык бар. Барыңыздар билесиздер. Тургунай Мадазимова республикалык деңгээлде ийрим боюнча жыл мугалимине кеткен. Түнү жыйынтык чыкты эле, айтабыз деп унутуп калыпмын. Республикалык деңгээлде 2-чи орунга ээ болуптур. Куттуктайбыз. Эжекенин ийрим ушул биздин мектепте уюшулгандыктан бул биздин мектептин сыймыгы болуп эсептелинет. Экинчи сыйлыгыбыз барыңыздарга белгилүү кичине кечиип калды. Бизден Өзгөн Нуру деген Өзгөндөн чыккан гезитибиз бар. Ушул гезиттин тандоосу менен жылдын мыкты мугалими тандалып алынат жылда. Ошол биздин мектептен чыккан эжекеге биздин статуэткасын тапшырып коелу. Бир аз кечиип келди. Жылдын мыктысы номинациясы менен мен биринчи эжеке кечиип калды, ырын окуп тургандан тапшырайынчы. Кыш калпсымал иши менен, артисттик сезим менен, акылдуу ойго салган Акматова эжей менен бул мектеп сыймыктанат. Келиңизерчи, жылдын мыкты мугалими номинациясы менен Акматова Буажар эжеке сыйланат. Быйыл 11-чи классыбыздагы биринчи мугалим экен. Кудай кааласа, УЭТнын жыйынтыгы окуучулардын окууга өтүшүндө ушул биринчи мугалим эжекеси дагы чоң салымы бар. Эжекеге бир жолу куттуктоо сөзүн берели. Урматтуу мугалимдер, кымбаттуу окуучулар. Окуучулар бар, биз сыймыктанабыз. Бар болгула, бардыгыңыздар. Мына бадырайган, бадырактай болгон окуучуларым силерге ушу окуудагы талыкпаган эмгекти каалайм. Анан мугалимдерге чын ден соолук, бакубаттуулук, үй бүлөлүк, бактылуулукту каалап экен. Билим ордосу деп, билим ордосуна ушул жерде эшиктен кирип келгениңерге сыймыктангыла окуучулар жана мугалимдер. Саламатта болгула.